Ооруканаларды кышка даярдоону күчөтүү керек. Мындай тапшырманы премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында берди. Ошондой эле өпкөсү сезгенгендерди өтүшүп кеткенге жеткирбей, алдын алуу чараларын күчөтүүнү милдеттендирди. Штаб жыйынынан кабарчыбыз Салабат Теркетаева кенен. Эпидемиологиялык абалы кыйын болуп турган учурда илдетти жуктургандарды убагында аныктап, абалы оорлошконго жеткирбей, дарылоону эрте баштоодо аймактык дарыгерлердин орду чоң. Муну айткан премьер-министр жеринде иш алып барган дарыгерлерге, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бейтаптардын өмүрүн сактап калуу боюнча катуу тапшырма берди. Особенно азыркы маалда участковый врачтардын ролу чоң болууда. Ранний стадияда выявлять этиш үчүн. Ооруп аткандарды үйүнөн таап чыгыш керек. Мына дневной стационарга барасың деп керек болса. Келип ошол жерден капельницага алып врачка көрүн деп. Жөтөлүп отура бербестен, жакшы болуп калам деп. Адистер эпидемиянын экинчи толкуну күз айларында башталарын божомолдоп жатышат. Ошондуктан медициналык мекемелер баардык кырдаалга даяр турушу керек. Ал үчүн ооруканалардагы абанын алмашуусун жөнгө сала турган жабдууларды орнотуу зарыл. Муну менен катар премьер-министр дарылоонун жана медицина кызматкерлеринин ишинин сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Полномочий представительдер, мэрлер, региондун жетекчилери, Бишкек шаары, Минздрав больницаларга киришкилерин жакшылап, качественный составын жакшырткыла, более-менее разгрузка болуп калды. Эми керектүү качественный составды дайындап берип, лечениянын сапатын көтөргүлөгүн. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги дарылоонун сапатын көтөрүү үчүн профессорлордон жана клиницисттерден турган эксперттик топ түзгөн. Алар облустардагы ал тургай аймактык дарыгерлерге чейин күн түндебей кеңеш берип турушат. Муну менен катар премьер-министр медицина кызматкерлерине коронавирус инфекциясынын жугуу себептерин дыкат аныктап, анын негизинде мекемелерди жоюунун үстүндө иштөөнү күчөтүү керектигин кошумчалады. Салабат Теркетаева, Ният Эргешова, ЛТР, Бишкек.